Бардыңыздарга салам, каналга кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге балык майынын пайдасы жана зыяны жөнүндө айтып берем. Балык майы эки формада чыгарылат: суюк жана капсула түрүндө. Суюк чыгарылган формасы капсулага караганда кыйла арзан, анан дагы жыты жагымсызраак болот. Балык майы бул биологиялык активдүү кошулма. Балык майында жарым каныкпаган май кислоталары бар. Омега-3, омега-6 деген организмде синтезделбейт бул майлар. Рыбный жир, анан рыбий жир деп аптекада сатылат. Рыбный жир менен рыбий жирдин айырмасы эмнеде? Рыбий жир балыктын боорунан алынат. Анын өзгөчөлүгү А жана Д деген витаминдери эң жогору болот. Буларды ошондуктан бул майды узак убакытка пайдаланууга болбойт. Себеби гипервитаминоздо келиши мүмкүн. Бул балык майында оор металл, токсин, туздар дагы жогору болот. Эми рыбный жир. Рыбный жирде болсо балыктын боорунан эмес, балыктын этинен алынат. Лосось түркүмүндөгү мындай чоң балыктардын этинен алынат. Оор металл, туз, токсиндер да өтө аз болот. А жана Д деген витаминдер дагы аз болот. Ошондуктан бул балык майын узак убакытка пайдаланса болот. Бул балык майында 30%ке жакын омега-3 май кислотасы болот. Эми организмге тийгизген таасирин айтып кетейин. Балык майында көптөгөн витаминдер топтомдору бар. А, Д, калий, магний, темир, Е витаминдери, йод, хлор. Балык майы көздүн көрүүсүн жакшыртат, муун ооруларынын алдын алат, тери клеткаларын жаңылайт. Омега-3 жана омега-6 триглицерид деген зыяндуу затты төмөндөтөт. Бул триглицерид жүрөк кан тамыр ооруларын чакыра турган зат. Жүрөк кан тамыр системасын балык майы бекемдейт. Ушул жерде айтып кете турган нерсе, япондор дүйнөдөгү эң узак жашаган эл болот. Буларда жүрөк кан тамыр оорулары өтө аз кездешет экен. Себеби бул эл деңиз азыктарын көп пайдаланат экен, айрыкча эт ордуна балыкты көп жешет экен. Балык майы мээнин ооруларынын алдын алат экен. Шизофрения, Альцгеймер деген ооруларды, булчуңдарды кислород менен толук камсыз кылат. Стресс, депрессия деген оорулардын алдын алат. Кандагы холестериндин деңгээлин төмөндөтөт. Чачтын түшүүсүнө эң эле пайдалуу болуп саналат балык майы. Чачты түбүнөн бекемдейт. Маска жасаса болот чачка. Чачтын какачын азайтат. Кычышуусун жоготот. Ичип жүрсө балык майын. Териге маска жасаса болот балык майынан. Балык майы деги эле универсалдуу болуп саналат. Балык майын врач менен кеңешип ичүү керек. Себеби зыяндуу дагы. Балык майы зыяндуу дагы болуп эсептелет. Эгер кимден кант диабети болсо, балык майына аллергиясы болсо, туберкулез менен жабыркаса, боордун боор бөйрөктүн өнөкөт оорулары менен жабыркаса, балык майын ичүүгө болбойт. Же болбосо
врач менен кеңешип ичүү зарыл. Саламатта болуңуздар. Каналга жазылып кетиңиздер.